Иерусалим үчүн күрөш. Аль-Куддус, Иерусалим, үч чоң монотеисттик диндеги ислам, иудаизм, христианчылыктагы ыйык шаар. Мусулмандар үчүн Иерусалим маанилүү орунду ээлейт. Ал мусулмандардын биринчи кыбылашы. Бул жерде Аль-Харам жана Ан-Набави мечитинен кийинки кымбат саналган мечит Аль-Акса жайгашкан. Бул шаарда пайгамбарыбыз Мухаммед миражга көтөрүлгөн. Мындан тышкары Иерусалим Куранда бир нече ирет келет. Акыркы орун алган окуялардан улам үмүт, коркунуч, ишеним, каршылык жана күрөшкө толгон Иерусалимдин оңой эмес тарыхына кайрылалы деп турабыз. 637-жылы Иерусалимдин мусулмандарга тынчтык жол менен берилүүсү. Алгач мусулмандар Иерусалимге согушсуз жана кан төгүүсүз киришкен. Византиялык өкүмдардын өкүлү Иерусалим патриархы Сафроний өзү тынчтык жол менен шаардын ачкычын халиф Умар ибн Аль-Хаттабка өткөрүп берген. Шаарды тынчтык жол менен өткөрүп берүүдө келишим түзүлүп, анда жергиликтүү тургундардын жана мусулмандардын укуктары айткандарына ылайык дин тутуу эркиндигин камсыздап берген. Бул адамзат тарыхында дин тутуу эркиндигин камсыздаган эң биринчи жана маанилүү документ болуп саналат. Халиф Умар шаарды мусулмандардын көрүнүктүү жерине айландырууга дароо киришкен. Ал пайгамбарыбыз асманга көтөрүлгөн храм тоосун тазалаган. Византия башкарып турган маалда христиандар бул жерди таштанды чогултуучу жай катары колдонушчу. Умар аскерлери жана кээ бир еврейлер менен бирге ал жерди тазалап, Аль-Акса мечитин курушкан. Умардын жана Омейядтардын башкаруу мезгилинде Иерусалим зыярат кылуунун жана сооданын эң чоң борборуна айланган. 691-жылы Аль-Аксага кошумча аска купалы мечити курулган. Шаар ичинде көптөгөн мечиттер, мекемелер пайда болгон. Иерусалимдин Умар тарабынан 637-жылы жеңип алынуусу шаар тарыхы үчүн чечүүчү ролду ойногон. Кийинки 462 жыл бою шаарды мусулмандар башкарып, Умардын келишимине ылайык дин тутуу эркиндиги өкүм сүргөн. Кресттүүлөрдүн кандуу басып алуусу. Тилекке каршы Иерусалимдин гүлдөөсү жана тынчтыгы түбөлүк өкүм сүргөн жок. 1099-жылы шаар кресттүүлөр тарабынан мыкаачылык менен басып алынган. 1097-жылы май айында Папа Урбан II башкы максаты Иерусалимди басып алуу болгон кресттүүлөрдүн биринчи жүрүшүн жарыялаган. 1099-жылы 7-июнда 12.000 жөө жана 1,5 атчан аскерлер ыйык шаардын дубалына келишкен. 40 күндүк курчоодон кийин кресттүүлөр шаарды багындырышкан. Бул жолу Иерусалим мыкаачылык, күнөөсүз адамдарды массалык түрдө өлтүрүү жана ыйык жерлерди өрттөө менен басып алынган. Буга күбө болгон түрдүү тарыхчылар тарабынан кыргын сүрөттөлүп калган. Алардын бири Фулхери буларга токтолгон. Храмда 10 миңдей адамдын башы алынды. Силер ошол жерде болгонуңарда бутуңар кызыл ашыкка чейин канга боелмок. Эч ким тирүү калган жок. Аялдарды да, балдарды да аяшпады. Ал эми Вильгельм Тирский окуяны мындайча сүрөттөйт. Ар кайсы жерде чачылган башы жок денелер, кесилген мүчөлөр гана көргөндөрдү коркунучка кептебеди. Мындан да коркунучтуусу башынан баштап бутуна чейин кан болгон жеңүүчүлөрдүн кейпи болду. Алардын кейпи жолдо кезиккендердин үрөйүн учурду. Улуу кол башчы Салахуддин. Мыкаачы басып алуучулар жада калса кичинекей балдарды аяшкан жок. Бирок бул каардуу башкаруу көпкө созулган жок. 1187-жылы Иерусалимди кайрадан мусулмандар жеңип алды. Бул жолу шаарга жеңиш менен улуу кол башчы Салахуддин Аюби кирди. Иерусалим тургундары кресттүүлөрдүн басып алуудагы мыкаачылыктарын дагы деле унутуша элек болчу. Ошондуктан Салахуддин шаарга киргенде элди коркунуч каптады. Алар кандуу жазыдан, аяосуз өлтүрүүлөрдөн коркушту. Кээ бирлери качып, атыгүл айрымдары өзүн өзү өлтүргөнгө чейин барышкан. Бирок Салахуддиндин аскерлери шаарга Аллах улук деген такбир менен киришти. Алар душмандарды өлтүрүүнүн ордуна Иерусалим көчөлөрүн күлгүн суу менен жуушту. Мусулман аскерлери өз күчтөрүн ыйык жерлерди кирден, ыпластыктан тазалоого коротушту. Салахуддин өч алууга тыюу салып, 100 миңдеген христиандардын өмүрүн сактап калды. Жада калса алардын Иерусалимге зыярат кылуусуна уруксаат берди. Кресттүүлөр келгенге чейин Иерусалимге христиандар да, иудейлер да эркин кирип чыгышкан. Ал эми Иерусалимди кресттүүлөр басып алгандан кийин мусулмандарга
иудейлерге кирүүгө мүмкүн эмес болуп калган. Салахуддин кресттүүлөргө сабак берди. Ал басып алынган шаар тургундарын кечирүү менен өз ишеними душмандыкынан жогору турарын далилдеген. Салахуддин бошотулган ыйык шаардын көчөлөрүнөн өтүп баратканда, аны мойнуна алган крест тагылган бир карыя токтотуп: "О, улуу колбашчы, сенден сурасам болобу? Сага жеңиш тартууланып, Иерусалимди багындырдың. Силерге кылган мамилени христиандарга кайталап, алардан өч алууга эмне тоскоол болду? Алар шаарды басып алгандан кийин аялдарды, балдарды, карларды эч аябастан мууздабады беле?" деп кайрылды. "Ал сыздарга мээримдүү болууга буйруган, аялдарды, балдарды, карларды өлтүрүүгө тыюу салган дин мени токтотту" деп жооп берди Салахуддин. Уккан кулагына ишенбеген карыя кайрадан сурады: "Диниңер силерди аяосуз өлтүргөн душмандардан өч алууга тыюу салганбы?" "Ооба аксакал, биздин динибиз кечиримдүү болууну, жакшы мамиле кылууну жана жамандыкка жакшылык менен жооп берүүнү, келишимди бузбоону, өч алууга мүмкүнчүлүк болуп турса дагы кечирүүнү буйруйт" деп жооп берди мусулман колбашчы. "Бул кандай сонун дин? Менин акыркы күндөрүмдө туура жолго салган жаратканга мактоолорду айтам. Сенин диниңди кабыл алышым үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады карыя. Салахуддин ага баарын түшүндүрүп берди. Ошентип карыя исламды кабыл алып, өмүр өткүчө ислам менен жашады. Анын аркасы менен көптөгөн жердештери динди кабыл алды. Британиялык мандат жана Араб-Израиль чыр чатагынан башталышы. 1917 жылы англис генералы Аленби Иерусалимге кирген. Ошентип жакынкы чыгышта Улут лигасы мандаты боюнча Улуу Британия режими орногон. 1917 жылы ноябрда Улуу Британиянын тышкы иштер боюнча катчысы Артур Бальфур документ кабыл алган. Кийин бул документ Бальфур декларациясы атка конгон. Анын негизги максаты еврей эли үчүн улуттук үй түзүү болгон. Декларациянын кабыл алынуусу еврейлердин иммиграциясынын өсүшүнө алып келген. 1919 жылдан 1923 жылга чейин Палестинага 40 миңден өйдө еврей иммигранттары келген. Ал эми 1924-1929 жылдары Палестинага 82 миң, 1930 жылдары 250 миң еврей качкындары жер которгон. Еврейлердин Палестинага болгон иммиграциясынын өсүшү жана алардын мыйзамсыз жерлерге ээлик кылуусу арабтар менен еврейлердин мамилесинин начарлашына алып келген. Еврей ишканалары улутчулдук кылып, арабтарды жумушка алууну каалабай калган. Бир гана еврей иммигранттары жумушка кабыл алынган. Ошондой эле арабтар да еврейлерди алышкан эмес. Бальфур декларациясы аркылуу араб менен еврейлердин чыр чатагына түрткү болгон Улуу Британия 1947 жылы Палестинадагы мандатынан баш тартуу ниетин билдирген. Алар муну менен арабтар жана еврейлер үчүн ылайыктуу чечим кабыл ала албагандыгын аргумент кылган. Түзүлгөнүнө аз эле болгон Бириккен Улуттар уюму 29 ноябрь 1947 жылы Генералдуу ассамблеянын 2 сессиясында номер 181 резолюциясын кабыл алган. Мында Иерусалим районуна өзгөчө статус берүү менен араб жана еврей мамлекеттерине бөлүү планы каралган. Араб жетекчилери, анын ичинде Араб мамлекеттеринин лигасы жана Араб жогорку кеңеши Бириккен Улуттар уюмунун Палестинаны бөлүү планын төгүндөгөн. Анткени бул план боюнча жердин көп бөлүгү 56% еврей мамлекетине өтмөк. Ал мезгилде еврейлер 7% эле территорияга ээлик кылышчу. Еврей мамлекетине бөлүнгөн территориянын 45%-ында арабтар жашаган. Бириккен Улуттар уюму араб мамлекети үчүн 45% эле жер берип, анысы аз келгенсип территориянын көп бөлүгү Яффаны кошпогондо жер иштетүүгө ылайыксыз болчу. Тынчтык жол менен жөнгө салуу ишке ашпай, арабтар менен еврейлер ортосундагы кагылышуулардын башталышына алып келген. 1948 жылы 14 майда Улуу Британия аскерлерин Палестинадан алып кеткен. Ошол эле күнү Бен Гурион Израиль мамлекетин жарыялаган. Кийинки күнү Араб мамлекеттери лигасы аскерлерин Палестинага киргизген. Мына ушундан тартып еврейлер менен арабтардын кагылышуусу Араб мамлекеттери лигасы жана Израилдин ортосундагы согушту пайда кылган. Бул согуш Израилде көз карандысыздык үчүн согуш деп аталса, араб мамлекеттеринде жана Палестинада Нагба, кыйроо деген атка конгон. Араб мамлекеттери лигасы согушта жеңилип, Палестинага Бириккен Улуттар уюму тарабынан берилген дээрлик 50% жерди басып алган. 10 миң деген үй бүлө курман болуп, 100 миң деген палестиналыктар өлкөдөн куулса, айрымдары аман калуу үчүн качууга аргасыз болушкан.
Бул согуштан кийин еврейлер Израилге массалык түрдө көчүп келе башташкан. Алар мыйзамсыз түрдө территорияга ээлик кылып, үйлөрдү тартып алышкан жана ордуна өзлөрүнүкүн салышкан. Иерусалимдин тагдыры. 1948 жылы Иерусалим Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясынан кийин батыш жана чыгыш болуп экиге бөлүнгөн. Чыгыш Иерусалим Палестинага тиешелүү болсо дагы 1967 жылы араб мамлекеттери Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир 6 күндүк согушта жеңилгенден кийин Израиль чыгыш Иерусалимди оккупациялап баштайт. Массалык түрдө еврейлер үчүн кыштактар курулуп, натыйжада 35% жерге еврейлер, ал эми 13%га палестиналыктар орун алган. Мунусы аз келгенсип палестиналыктар Израиль бийлигинин уруксаатысыз өз үйлөрүн кура албай калышкан. Эгер уруксаатсыз курулса, үйдү бузушкан. 1980 жылы 30 ноябрда Иерусалим тууралуу мыйзам кабыл алынып, чыгыш Иерусалим Израилдин көз карандысыз территориясы, ал эми жалпы шаар жалгыз жана бөлүнгүс борбор деп жарыяланган. Бирок бир да мамлекет бул мыйзамды тааныган жок. Бир гана АКШ президенти Трамп 6 декабрда Иерусалимди Израиль борбору деп эсептегендигин жарыялады. Талаш тартыш дуалы. Палестинаны басып алуу муну менен эле токтоп калган жок. 2003 жылы Израилди батыш Иордания жээгинен бөлгөн дуалдын курулушу башталган. Чек ара тосмосунун жалпы узундугу 703 километр. Тосмонун 20%дан ашыгы жашыл сызыкка дал келбестен, палестиналыктар өздөрүнө таандык деп эсептеген батыш жээктин 10%дан көп аянтына кирип алган. Азыр Палестинадан Газа сектору жана батыш жээктин кичинекей бөлүгү гана калды. Газа сектору дүйнөдөгү эң чоң түрмө деп айтылат. Анткени анын тургундары бардык тараптан экономикалык блокадада. Алар өлкөдөн эркин чыга алышпайт жана күн сайын Израилдин аткылоосунан коркуп жашашат. Газа сектору ушуга чейин Израилдин 2 аскердик операциясын башынан өткөрдү. Анын жүрүшүндө миңдеген палестиналыктар курман болуп, 10 миңдей жарадар болгон. Батыш жээк Израилден эбегейсиз дуалдар жана чексиз өткөрмө пункттары менен бөлүнүп турат. Азыр жашоочулар мыйзамсыз камакка алуудан, өлтүрүп кетүүдөн, мүлктөрүн тарттырып ийүүдөн коркуп жашоодо. Ошентип палестиналыктар өз мекенинде дискриминацияга, куугунтукка жана ырайымсыздыкка күн сайын дуушар болуп жатышат.